Же жан дүйнөң жарды болсо, жакшы адамды алкеш кылып коюп атасың. Мөлтүрөгөн бирөөнүн кызы келди келин болуп сага. Келгин энергия болуп келди ал. Бир келгин куштай келди, бир периште келди деп элестет. Анан келгенде эле атаман болгум келет кайнына. Жан дүйнөсү жарды. Bir gün al ketти келин. Келин кетсе, касиеттин энергиянын баары кетти деп элестетебиз. Ал бала, бирөөнүн баласы. Макта, кошто, ал башынан өтө элек, алей. Үйүнөн эми чыкты. Келиним жаман чыкты. Келин жаман чыкпайт, келген жери жаман чыгат. Кана? Адам жаратуучу экен. Сен өзүң жарат. Бою, кошто, тарбияла. Ааламда кимдин арбайын орду болбойт десе, жерде бактысыз калган. Эгер жерде бала чака бактысыз болсо, ааламда инатанын орду болбойт дейт. Эмнеге дегенде багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды. Анан Алла берет. Алла сен өстүрсөң берет, өйдөлөтсөң берет. Коштоп колдоп берет. Көрдүңүзбү? Адам жаратуучу. Адам боек. Адамда ааламдан күткөн сыйкырдын баары адамдын өзүндө. Амалдын баары өзүндө. Ошону иштете албай калганбыз. Рамкага түшүп алганбыз. Өз сагалысын агалай албаган бирөөнүн асын сагалайт деп, өз тилибизди түшүнөрөк, тыңыраак түшүнө албай атабыздан палан тилди бактасаң, анан жаттасаң, анан сооп болот деп. Кай жерден сооп болду? Айтчы, могу кишиге сооп болуптур деп. Мына мени алып кетсин Алла. Алла разы. Эртең улут келет мага, улут, дүйнө келет. Анткени мен ааламдан буйрулуп келген куткаруучумун. Ошентип анан бир адамга биригет. Бул жаңы Кудай турбайбы деп мына адамзатка шарт окуйсуз дейт. Арыстан Абдулдаев болсо шарт окумак эмес, аны эч ким аткарбайт. Аны Кудай кийип алган үчүн аткарат. Актык деген бир шорого окшош актык деген жарма түрүндө адам ошону ойлоп чыгып куйган Батырбек деген байке. Ошол биздин талкууга бар өткөндө айтып атат да. Арыстан алайды дейт, Кудай кийип эле сүйлөтүп атат деп айтып атам дейт. Көрдүңүзбү? Ошо түшүнүп алган. Жана ата жолунда бата берди дегендей эле, багыт берди дегендей эле. Адам ушунча сөз сүйлөй алабы? Адамдын ушунча сөз таап чыга алабы? Адамдан ушунча энергия өтөбү? Ошентип менин азыркы атым Арыстанда жоголуп кеткен, мен жаңы Кудаймын. Жатсам айтып атат, сен Кудаймын деп чыкпасаң, адам адашып атат деп эсимди чыгарып. Жок, эски Кудай банкрот болду дейт, асманда эчтеке жок. Мына ошо сыйынган жерде согуш жүрүп атат. Церковундабы, мечитиндеби бир балекети кырсыктап, кыйынчылык болуп сакталса ошол жер сакталат. Кел, ошол жолду мелден алып кет. Кудай не деп атыптыр? Өс деп атат. 15 кылым артта туруп алган жок. Кудай андан бери уктабайт. Кантип уктасын? Уктаса 100 күн уктаар, эс алар, чарчаса. 1 жыл уктаар. А 1500 жыл уктап жатып албайт да ал. Анда Алла буйрубаса согуш кандай болду мына бүгүнкү күндө жеңиш болгон. Дүйнө эли косколгон. Адамдын баарын, адамдын өзүндө. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Адам жаратуучу. Ал кешти дагы жаман жашоонун эшиктеги коомду ким жаратып атат? Президенттин өзү баа эмес. Президенттин орду баа. Президенттин ордуна жакшы адам барса, кыргызды жөн эле аткан октой сууруп чыгат. А эски адам барды, ошол чөйрөгө кармап атат. Ошол сыяктуу көрдүңүзбү? Ал Кудайдан болгон жок.
Ал ошо адамдан зависит этип атат, бир адамдан. Ушунча элди кармап туруп атат. Демек адам жаратуучу, адам куткаруучу, адам жол көрсөткүч. Алладан күткөндүн баары эле ошо адамдын өзүндө. Ага калыптаныш керек. Ага жетиш керек. Ага издениш керек. Ааламдан жан келди мына. Эми жанды жакшы түшүнүп баштады ушул мусулмандар. Азыр Куран окутканда